Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim, rabbi zidna ilma. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa ahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Сөзімді чексіз мейірімді жана ченемсіз ырайымды болған Аллах Тааланын исмимен баштагандан кийин бүткүл аламдын ээси болгон, бүткүл аламдын жаратуучусу болгон, башкаруучусу болгон Аллах Таалага чексиз мактоолорду айтып, андан кийин биздин сүйүктүү пайгамбарыбызга, пайгамбарлардын эң акыркысы Аллахтын алдында бирок эң кадыр барктуусу болгон жарыкер пайгамбарыбызга Аллахтын салам жана салаваттарын жолдоп, андан кийин сиздер менен буга чейинки долбоорубузда уланып келаткан сабактардын катарында эле чындыгында бул эмгек устазыбыз Тарик ибн Сардар Алинин калемине таандык болгон көөдөндүн кооздугу, тагыраак айтканда адамдын ички дүйнөсүнө, жан дүйнөсүнө керектүү болгон пайгамбарыбыздын адеп ахлактары камтылган китептен сөз кылып, сабак кылып келе жатабыз. Бүгүнкү күнү ошол хадистердин ичиндеги Al-Hadith al-Khamis al-Ashar хадистердин ичиндеги 15-чи катар хадиске келип токтогонбуз. Бул хадисте Ar-rifqu bil haywan bil ihtimam bil akli wa shurb деп башталат. Чындыгында жаныбарга дагы жакшы мамиле кылуу керек, жаныбарга дагы жылуу мамиле керек деген тема менен башталган. Бул хадисти Сахл ибн ал-Ханзала радияллаху анху, улуу сахабалардан бири, Ханзаланын баласы Сахл аттуу улуу сахабалардан бири сиз менен бизге жеткизген бул хадисте قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببعير قد لحق ظهره ببطنه فقال اتقوا الله في هذه البهائم المعجمة فاركبوها صالحة وكلوها صالحة деп айткан. Дагы бир риваятта болсо فكلوها صحاحا деп айткан дейт. Чындыгында бул хадисти пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям сиз менен бизге баяндаган кезде Ханзала деген улуу ансарлардан болгон, аустардан болгон улуу сахабалардан бири пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям чындыгында марра расул саллаллаху алейхи ва саллям аввалун нахар дейт. Күндүн алгачкы бир бөлүгүндө мечиттин жанында байланып турган бир төөнү көргөн дейт. Thumma marra akhiran nahar wa huwa ala halihi qadima qad lahiqa ay iltasaqa dhahruhu bi batnihi min shiddati al-ju'i wa kathrati al-ihmal дейт. Бул хадистин шархында ошол улуу сахаба пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям күндүн эң алгачкы күнүндө мечиттин алдында бир байланып турган, кароосуз турган бир төөнү карап өлө өтүп кеттилер дейт. Ал эми күндүн акырында, уже күн батар мезгилинде өтүп баратканда караса дагы ошол абалда турганын карап, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям ал төөнүн ушунчалык кароосуз калгандыгын, кароосуз дегенде ал ошол ээси тарабынан эч бир ага бир көңүл бурулбай калгандыгы, ташталып калгандыгы, анын ушунчалык ачкалыгынан анын карды бири-бирине жабышып калган сыяктуу абалда болчу дейт. Ошондо пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям факала айна сахиба хадал баид деп айтты дейт. Кана бул төөнүн ээси кайда деп айтты. Ва буга фалам ажид, ошол кезде пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ошол төөнүн ээсин тез чакыргыла мен көрөйүн деп пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдан сурангандыгы. Мына ошол кезде пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ошол төөнүн ээсине жана жалпы мусулмандарга, жалпы эле үммөткө кайрылган пайгамбарыбыздын осуятын айтып, иттакуллаха фил бахаимил му'жама деп айтты. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ушул Аллах Таала сиз менен биз үчүн кызмат кылганга баш ийдирип жаратып койгон, аларды тилсиз кылып жаратып койгон. Тагыраак айтканда, алардын тили болгондо сиз менен бизге алардын кылып аткан мамилени карап сиз менен бизге алардын айта турган сөзү болмок дейт. Бирок Аллах Тааланын рахматы менен, Аллах Тааланын мээрими менен аларды ошол сиз менен бизге сүйлөбөй турган же кайтарбай турган кылып, му'жама кылып жаратып койгондугунда дейт. Фаркабуха салихан. Эгер ал төөлө улуу же башка бар жандыктар улуу, башка кандай гана жаныбар болбосун, фаркабуха салиха деди. Аны эгер минген учурда ага өзүнө ылайыктуу, өзүнө бир такатына жете турган, аны көтөргөнгө анын кудурети жете турган нерселер менен абалдаган, ошондой абалда мингиледи. Фаркабуха салиха дегенде лиррукуб ай ан такуна кавиятан татахаммал ли сакал ракибаха ва тутиqu сайраха биха дейт. Ли хусни мат'амихи ва машрабихи ли хирси ала рахалатихи.
чындыгында ошол Аллах Таала тарабынан сиз менен бизге баш ийдирип койгон бул жаныбарларды, жандыктарды минген учурда анын алы жеткен, анын мүмкүнчүлүгү жете турган, ал көтөргөнгө жарактуу, ал көтөргөндөн кийин аны менен басканга дагы ыңгайлуу болгон нерселерди жүктөгүлө деп пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ошондой айткан дейт. Факулуха салиха деген. Андан кийин аны жедирип ичиргенде дагы не дейт, ал жей ала турган, ал ошону жеп өзүнө бир азык ала турган, күч кубат боло турган нерселерди жедиргиле деп айткан дейт. Ва фи риwayatин ошо фаркабуха сихахан, ага ошол минген кезде ага ылайыктуу болгон нерсени мингизгиле деп айткан деп айтат. Демек бул كالدليل على أن الناقة الأجمع الضعيفة يجب أن يتنكب ركوبها إلى أن تصح дейт. Демек, ал жансыз жануар болсо дагы, аны ол айбан деп эле, жануар деп эле аны кордобостон, анын өзүнүн мүмкүнчүлүгү жете турган, анын токаты жете турган, анын мүмкүнчүлүгү бар нерсени менен мамиле кылууну пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам буйруп жатат. Чындыгында бул жансыз жануардын акысынан дагы Аллахтан корккула деп пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бул адамдарга адам менен адамдын ортосунда, адам өзү менен Аллахтын ортосунда, адам адамдын ортосунда эмес, кала берсе адам менен айбандын ортосунда дагы акысы бар, анын өзүнүн милдети бар. Ал ошол акыларда Аллахтан корккула деп пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын өзүнүн бул берекелүү хадисинде эскертип кетет. Мына ошондуктан дагы ар бир адам ошол кандай гана бир Аллах Таала тарабынан баш ийдирилген жандык болбосун, же кандай гана улуу болбосун, ошону минген кезде пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын өзүнүн адептеринен окуп, ошол дуаны окуп мине турган, бул Аллах Таала өзүнүн сөзү болгон аяттан алынган дуаны пайгамбарыбыз үйрөткөн. Мына ошол аятта бул дуада эмне дейт пайгамбар? Субханаллази саххара лана хаза ва ма кунна лаху муқринин ва инна иля раббина ламунқалибун дегенди үйрөткөн. Бул пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бул ар бир жандыкты минер кезде, же тагыраак айтканда кандай гана улоону болбосун минген кезде, азыркы заманда кандай заманбап улоонор болсун, унаа болсун, аны минген учурда дагы окула турган дуа. Бул эмне дейт? Субханаллази саххара лана хаза деп айткан. Аллах Таала эч бир айыпсыз, кемчиликсиз зат бул нерсени бизге баш ийдирип койгон деп айткан. Чынына келгенде, балким төө болсун, же кала берсе андан да чоң бир пил болсун, бирок Аллахтын өкүмү менен, Аллахтын ошол каалоосу менен ал адам затына баш ийдирип койгон. Эгер Аллах Таала тарабынан ал адам затына баш ийүү болбосо, балким ал өзүнүн жаныбарлыгы, айбандыгына карап, балким адам баласына баш ийбей коюу деле мүмкүнчүлүгү бар болчу. Бирок Аллах Таала тарабынан баш ийдирилген нерсе болгондуктан, алар адам баласына баш ийип, адам баласынын кызматын кылып келет. Мына ошондуктан дагы Субханаллази саххара лана хаза ва ма кунна лаху муқринин, чындыгында биз аларды баш ийдирип алууга, аларды андай кылып минип үстүнөн кызмат кылдырууга кудуретсиз элек дейт. Ва инна илайхи раджиун дегенде, инна иля раббина ламунқалибун, чындыгында биз Аллахтын Раббыбызга кайтуучубуз деп аткан кезде, азыркы ошол колдонуп аткан кандай гана жаныбар болсун, ал кандай гана жандык болсун, же улуп аткан мине болсун, ага дагы ошол анын өзүнүн акысын берүү деген. Ага зулум кылбаш керек. Эгер зулум кылган учурда дагы эртең Аллахтын алдында бара турган сурагы бар деген маанини камтыган пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бул аятты бизге ар бир улууну минген кезде окула турган дуа кылып үйрөтүп кеткен. Демек, ар бир адам кол астындагы нерседен суралат. Кол астындагы нерселерден суралган кезде, анын ичинде бул жаныбарларда дагы Аллахтын алдында суралуу, алардын дагы акысын толук ада кылуу экен, бул чыныгы мусулман адамдын милдети экендигин пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам өзүнүн бул берекелүү хадисинде эстетип жатат. Мына ошондой эле бул хадисте дагы карап көрсөңүздөр, ал-мурад ал-и'тина бил-бахаим al-matlub ash-shar'i war-rifq war-rahmatu biha al-wajib ad-dini деп. Бул хадистин шархында устазыбыз ушундай деп айтып атат. Чындыгында ошол кол астыңдагы жаныбарларга, колуңдагы ар кандай улоого, ага көңүл буруу, ага ошондой бир жакшы бир шарттарды түзүп берүү матлубу шар'ий деди. Шарият талабынан талап кылынган нерсе. War-rifqu war-rahmatu biha al-wajib ad-dini деди. Ал эми ошол жаныбарга дагы
жылуу мамиле кылуу, жаныбарга дагы жумшак, жакшы мамиле кылуу бул дини шарият тарабынан диндеги важып болгон амалдардын бири деп айтат. Демек, кол астыңдагы нерселерден баары бир аларга дагы жумшактык кылуу пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын ушул жаныбарга айтылган хадисине карай ушундай деп айтылат. Чындыгында дагы бир башка бир риваятта келгендей эле пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бүт бардык адамзатка, жинге, бүткүл ааламга пайгамбар болуп жиберилгендиги үчүн төө келип пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга арыздангандыгы дагы бир кысса келет. Ал өзүнүн ээсинин ошол ага болгон катуу мамилесинен, анын мүмкүнчүлүгү, анын такатынан жогорку нерсеге жүктөп, ага бир корс катуу мамиле кылгандыгынан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга келип арыздангандыгында, мына ошол арызданган кезде пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ошол окуяда иттакуллаха фил бахаим деп, ал жаныбарлардан Аллах Таала тарабынан жаратылып сиздерге кызмат кылыш үчүн баш ийдирилип койгон жан жаныбарлардын акысынан дагы Кудайдан корккула деп пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам эскертип келген. Демек, адам баласы адам менен адамдын ортосунда эмес, ислам шарияты пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын сиз менен бизге алып келген жолу, көргөзмөсү жаныбарларга дагы жылуу мамиле, аларга дагы жумшак, сылык мамиледе болууга, аларга дагы өзүнүн токаты мүмкүнчүлүгү жеткен мамилени кылуу шарияттын талабына ылайык дейт. Ва ta'zibaha min ayyi anwa'i ta'zib la yajuz дейт. Чындыгында ал жан жаныбарларга ар кандай бир азаптоонун, ар кандай аларга ыза берүүнүн, аны ар кандай кыйынчылыктарга калтыруу, душар кылуу шариятта уруксат берилген эмес дейт. Билесиздер, өзүңүздөргө белгилүү болгондой эле пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын башка бир хадистерде Абдуллах ибн Умар разияллаху анху риваят кылган хадисте пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам анна Расулуллах саллаллаху алейхи вассалам дейт. Уззибатул имраатун фи хирратин деп айткан. Чындыгында бир аялдын ошол мышык себептүү азапталып аткандыгын көрдүм дейт. Ва сажанатха хатта матат, себеби дегенде ал бир мышыкты камап койгон, ал ачкалыктан өлгөнгө чейин ошол камап коюп азаптап өлтүргөндүгү үчүн дахалан фиханнар, ошол себептүү ал дозокко киргизилген деп айтат. Ла хи ат'амаха ва ла сакатха из хабасатха ва ла хи таракатха мин хашаишил ард дейт. Чындыгында пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ушундай аялдын бир мыкаачылыгын сүрөттөп, ошол мыкаачылыгы менен ал ошол мышыкты камап, ошол камаган мышыкка эч нерсе жедирбей ичирбестен ачка азаптап өлтүргөндүгүнү жөнүндө пайгамбарыбыз хадисти баяндап, ошол себептүү аял дозокко киргендигин пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам кабар берди. Эгерде аны жок дегенде өзүн кой берип койсо деле, ал ошол Аллах Таала тарабынан жаратылган курт кумурсканы жеп деле, балким ал жанын сактап калышы мүмкүн болгон абалда дагы аны кой бербестен аны камап азаптап өлтүргөндүгүндө дейт. Ошол эле хадисти пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам имам Бухаринин риваят кылган хадисинде, жогорудагы хадис муттафакун алейх хадисте, имам Бухари менен Муслим экөө тастыктаган хадис болсо, бул башка бир риваятта экинчи хадисте болсо, имам Бухаринин өзү риваят кылган хадисте Асма бинти Аби Бакр радиаллаху анхумадан риваят кылып, Абу Бакрдын кызы Асма радиаллаху анхадан риваят кылган хадисте пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам салатул кусуф болгон кезде Аллах Таала тарабынан ваданат миннин нару фаиза имраатун تخدشها هرة قلت ما شأن هذه حبستها حتى ماتت جوعا لا أطعمتها ولا أرسلتها تأكل من خشائش الأرض деп айтат. Чындыгында бул хадисте пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын бир муъжиза кереметтеринен бири, ошол пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга ошол дозокто азапталып аткан бир аялды пайгамбарыбызга көргөзүлгөндүгүндө, ошол кезде пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бунун эмне себептен мындай абалда азапталып аткандыгын көрүп, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам эмне себептен дегенде, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат, бул аял ошол мышыкты ачкалык менен азаптап өлтүргөндүгү, аны жетирген да эмес, ичирген дагы эмес. Эгерде аны кой берсе, балким ал жер бетиндеги тапкан нерсесин жеп, балким жанын сактап, жанын багар деле. Бирок ошого дагы мүмкүнчүлүк бербестен аны кыйнап, камап, ачкалыктан азаптап өлтүргөндүгү үчүн Аллах Таала дозокто ошол аялды ошондой азаптап аткандыгын. Ошол эле хадисте болсо,
Имам Насаидин риваятында ал аялды ошол мышыктын тырмактары менен азапталып аткандыгын, мышыктын ошол тырмактары менен алдынан дагы, ал андан ары качса арт тарабынан дагы мышыкты тырмактары менен азапталып аткандыгын пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын көргөндүгүн баяндап кетет. Демек, ар бир адам, ар бир мусулман Аллахтан корко турган нерсе, балким ошол айванатка кылган, жан жаныбарларга кылып аткан, анын ошол корс кылып аткан катуулугу себептүү, балким ал тозокко түшүп калуусу, балким Аллахтын азабына дуушар болуп калуу коркунучу бар. Мына ошондуктан ар бир адам Кудайдын алдында коркуу керек. Ар бир нерсенин акысында Кудайдан коркуу деген бул замандын Аллахтын дагы Кудай тарабынан буйрулган талабы болуп эсептелет. Мына ошондуктан азыркы учурда ушул пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын эскертүүсүнө кошумча дагы биздеги азыркы учурдагы биздин абалыбыздагы азыркы учурда болуп аткан көпчүлүк учурда көзүбүзгө дайым көзүбүз менен көрүп кайра кайталана турган нерселерден бири азыркы учурда биздеги улак оюндарында аны көрүп аткан ошол адамдар дагы көп болгондой эле азыркы учурларда ошол атты минген адамдардын атка кылып аткан мамилесин көрүп туруп, аларга кылып аткан бир корс мамиленин катуулугун көрүп аткандыгын, алардын кээде алардын аттын дагы мүмкүнчүлүгүнөн тышкаркы нерсени талап кылып аткандыгы дагы бул шарият тарабынан тыюу салынган нерсе экендиги, Аллах Таала тарабынан ар бир нерсенин алдында, Аллахтын алдында сурагы бар экендигин эскертет элек. Чындыгында бул азыркы учурдагы сиз менен биз көрүп аткан ошол көк бөрү оюндарында же ошол аламан оюндарында кала берсе ал айванга эмес адамга да зулумдук болуп каза болуп калып аткан учурлар көп болду. Демек, ар бир адам баласы өзүнө берилген укуктан, өзүнө берилген мүмкүнчүлүктөн сырткаркы чектен чыкпоону эскертет. Мына ошондуктан ар бир нерсенин өзүнүн акысы бар. Ал нерседен акысын берүү менен бирге адам баласы ар бир нерседе чегинен чыкпоо бул шариаттын талабы экендигин эскертет. Мына ошондуктан да бул андан кийинки ошол хадиске улай эле бир адамдын аррифку бил хайвани мин самими динина ва ахлaqi набийина саллаллаху алейхи вассалам. Чындыгында ар бир адам ошол айванатка дагы жумшак мамиле болуу, жаныбарларга дагы жылуу мамиледе болуу бул чыныгы мумун мусулман адамдын сыфаты жана пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын сиз менен бизге үйрөтүп өткөн адеп ахлактарынан болуп эсептелет дейт. Мына ошондуктан бул хадиске улай эле устазыбыз дагы эмне дейт? Кана амирул муъминин имамул муслимин аль-халифатул адил Умар ибн Абдул Азиз рахимахуллах кана янха ан ракдил фараси фи гайрил хак дейт. Чындыгында 5-чи халифа деп эсептелген халифалардын ичинде пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын өткөн пайгамбарыбыздын орун басарларынын ичинде 5-чи халифа деп эсептелген улуу бир Умар ибн Абдул Азиз деген адам өткөн. Ал аз гана убакыт өкүм сүргөндүгүнө карабастан ошонун адилеттүүлүгүндө, ошонун бүт бардык өкүмдөрүндө Кудайдан корккон адилеттүүлүктү өзүнө туткандыгынан кала берсе ал Аллах Таала тарабынан берилген береке жан жаныбарларга дагы, жаратылышка дагы таасир берген. Бул дүйнөдөгү эң негизги Аллах Таала тарабынан дагы талап кылынган нерсе бул адилеттүүлүк. Бул дүйнөдөгү кандай гана укуктар, кандай гана мыйзамдар жазылбасын, кандай гана мамлекеттер тарабынан кандай гана коргонуу нерселер болсун, анын бардыгы негизги мыйзамдын бардыгы эмне үчүн десе адилеттүүлүк үчүн деп айткан. Демек, адилеттүүлүк бул Аллах Таала тарабынан талап кылынган нерсе. Ошондуктан адилеттүүлүктүн каршысында турган зулумду Аллах Таала өзүнүн нафсине дагы Аллах Таала арам кылган. Аллах Таала хадиси кудусиде акбар бергендей эле инни харрамту зулма аля нафси, чындыгында зулумду мен өзүмө дагы Аллах Таала арам кылдым, жана силердин араңарда дагы Аллах Таала арам кылдым деп айткан. Демек, зулум бар жерде адилетсиздик жоголо турган, адилетсиздиктин кадыр баркы кете турган нерсе. Демек, ар бир жерде адилеттүүлүк болгондо гана анын каршысында турган Аллах Таала өзүнө дагы арам кылган зулумдукка орун калбастыгын бул жерден эскертсек болот. Мына ошондой эле Умар ибн Абдул Азиздин кана янха анин ракдил фараси фи гайрил хак дейт. Ошол Умар ибн Абдул Азиз эң адилеттүү болгон өткөн падышалардын бири эмне дейт? Аттын
эч бир акысы жок абалда, эч бир андай бир талап кылбаган абалда атты жөндөн жөн урууга, атты ошол жөндөн жөн эле жүгүрүш үчүн атты сабагандан да кайтарат эле дейт. Бул ошол Умар ибн Абдул Азиздин дагы доорунда дагы адамдарга эскертүү катары айтылып тургандыгы, аттарга кылынып аткан мамиленин адамдар тарабынан кээде чектен ашып аткандыгын эскертүүнү түшүндүрүп турат. Демек, ар бир адам өзүнүн акысында Аллах Таала тарабынан кандай бир өзүнүн акысын талап кылууда башкалардан үмүт кылгандай эле, ар бир адам башка бирөөнүн акысына келгенде, укугуна келгенде Аллахтан коркууну эч качан эстен чыгарбай турган милдет экендигин эскертет дейт. Жана ушул хадиске улай эле дайым ошол хадиске байланыштуу бир окуяны, кыссаны келтирет. Бул кыссада, бул хикаяда киссату рифкул имам Ахмад Рифаи деген улуу бир өткөн аалымдардын биринин кыссасын алып келип, ал киши ошол бир кыштакта айылда жүргөн кезде калбун кад асабахул жархул азим дейт. Чындыгында бир ошол жашаган жеринде, элинде катуу бир жаракат алган бир итти көрөт эле дейт. Фансалаха жарху амия, ушунчалык анын ошол жаракаты оор болгондуктан ал ит көзү да көрбөй калган. Сара бихайсу ясхубу алан наси ан янзура илей. Чындыгында ошонун ошончолук баягы иттин абалынын оорлугуна карап адамдар көрсө, аны кадимкидей боор ооруй турган адамдар, адам дагы аны караганга оор келе турган абалдагы ошондой жаракат алган ит болчу дейт. Ошол өзү аталган шаардан сыртка чыгарып жүргенге чейин адамдар ушундай бир ага кылган, аны көрүп отурган мамилесин көрөт эле дейт. فعرف سيد أحمد رفاعي حال الكلب فجعل يتردد إليه بسراج ويحمل إليه دحنا ودواء يطليه به وخبزا يطعمه дейт. Ошол итке адамдар ошону карап бир кыйналган, адамдар, кээ бир адамдар балким аны көрүп жиркеничтүү абалда болгон дегендей бир көрүнүштү карабастан, бул имам Ахмад Рифаи өзүнүн аалымдыгы, өзүнүн аброюна карабастан ошол итке кылган мамилесин, иттин ошол абалын көрүп туруп, ал итке алып келип, ал итке өзүнүн жей турган тамагын берип, аны дарылап, кала берсе ага жегенге ошол нанын берип, аны васака вамаан ясқи, жана ошол итти сугарып, فعمل له مظلة تقيه من الشمس. Кала берсе аны ошол күндөн да коргоп тура турган ага тосмо кылып берген эле дейт. فلم يزل يتردد إليه ذلك حتى زال عنه الجرح وبرئ فحمله ماء وحمل إليه ثم غسله بذلك الماء وكان يتعاهده بعد الشفاء بالخبز والماء дейт. Караңыз, бул ошол адамдардын, аалымдардын адеп ахлактары, адамдардан ала турган сыфат, үйрөнө турган адеп ахлак тарбияны ал ошол итке кылган мамилесин, аны ошол айыкканга чейин аны дарылап, ага кызмат кылып, ал ошол оорусунан айыккандан кийин аны кадимкидей жуунтуп, кадимкидей тазалап, андан кийин ага ал айыккандан кийин дагы аны кароосуз калтырбастан, ага колунан келишинче анын суусун берип, нанын берип, ага ошол кылган мамилесин эскерет. Демек, адам баласы пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын сиз менен бизге калтырган, үйрөткөн адеп ахлагы, пайгамбарыбыздын сыфаты, демек, жаныбарга дагы жылуу мамиле, аларга дагы жумшактык болууну талап кылат. Андан кийинки хадисте аль-хадису садис ашар, андан кийинки хадис 16-чы хадис болуп эсептелет. Тахримиллахи нара аля сахлил лейин аль-хайин. Бул хадисте устазыбыздын Аллах Таала жумшак, кичипейил, жөнөкөй, жеңил адамга Аллах Таала дозок отундагы арам кылгандыгы жөнүндө башталган хадисте Ан Абдуллах ибн Мас'уд радияллаху анху кал. Абдуллах ибн Мас'уд белгилүү улуу сахабалардан бири. Бул улуу сахабанын Абдуллах ибн Мас'уд чындыгында бул чөлкөмдөрдөгү Орто Азияда кеңири таркалган Ханафи мазхабынын негиздөөчүсү, эң улуу сахабалардан бири болгон Абдуллах ибн Мас'уд радияллаху анхудан риваят кылган бул хадисте قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بمن يحرم عليه النار أو بمن تحرم عليه النار
على كل هين لين سهل قريب من الناس. Бұл хадисте чындыгында имам Термизидин, Абу Шейбанын жана Ибн Хиббан, Ахмад Табарани жана башка хадистерде зикир кылгандыгын кошумчалап, бул хадисте улуу сахаба Абдуллах ибн Мас'уд ал-Хузали деген улуу сахабалардан бири, белгилүү өтө илимдүү аалым сахабалардан бири болгон. Ошол сахабаны Куфага келип, андан кийин Куфадагы таркаткан илиминин, таркаткан шакирттеринин илим алып олтуруп, ошол илим таркатып олтурган Абу Ханифа Нуъман ибн Сабит, ошол Куфадагы азыркы сиз менен биз тааныган Ханафи мазхабынын улуу негиздөөчүсү аалымдардын илимдери дагы ушул улуу сахабанын илимине, ошол айтып өткөн сахабалардын айтып өткөн фатваларына такала турган улуу сахабалардан бири дейт. Бул хадисте пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам «Ала ухбирукум» деди. Чындыгында бул жерде Аллах Таала адамды өзүнө каратуу үчүн, адамдын бул пайгамбарыбыз маанилүү бир нерсени, адамга керектүү бир нерсени айтарда «Ала ухбирукум», мен силерге бир керектүү ушундай бир кабарды айтайынбы деп пайгамбарыбыз дайым ушундай кылып өзүнө каратып айтар эле дейт. «Ала ухбирукум биман яхруму яумал кыямати алан нари ла ядхулуха» деген. Аллах Таала тарабынан ал адам кыямат күнү отко кирүүсү, дозокко түшүүсү арам кылынган адам жөнүндө силерге кабар берейинби деп пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам сиз менен бизге кабар берди. Ау тахрум яумал кыямати алейхин нар дейт. Бул жерде ошол хадисти риваят кылган адам же пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ал адамдын дозокко кирүүсү арам кылынган жөнүндөгү адамды кабар берейинби деди, же болбосо тахрум яумал кыямати алейхин нар, же дозок ага арам кылынган адам жөнүндө кабар берейинби деген эки риваят менен пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бизге ушул хадисти жеткизген. Ошо ала кулли хаййинин дейт. Чындыгында ала кулли муслимин хаййинин ай рафиқун фи жами халатихи шафиқун фи кулли таамулатихи дейт. Чындыгында ар бир мусулмандын Аллах Таала кандай сыфатта болуусунда дейт, ал хаййин деген. Бул хаййин деген рафиқун деген жумшак, ва шафиқун деген ал адам ушундай бир жүрөгү жумшак, кичипейил болуусу дейт. Анын кандай гана абалда болбосун, фи кулли таамулатихи, анын адамдар менен болгон мамилесинде, айвандар менен болгон дегеле бул адамдын табиятындагы анын жумшактыгы жөнүндө кабар берип, мутавадиун ма ман я'рифуху ва ман ла я'рифуху дейт. Бул адамдын ушундай жумшак болуусу, бул хадисте пайгамбар айткан, ал өзү билген, тааныган жана тааныбаган адамдар менен дагы ошондой жумшак мамиледе болуу. Валлайин деген. Валлайин дегенде фала юхайбу талибихи бал яжбуру хаватираху ва ла южриху мухатибихи бал яхтариму машаираху ва ла ятаассабу ли арайхи ба'да илмихи би хатаиха ва ла ятасаллабу инда караратихи ида арафа саваби фи гайриха дейт. Ал лайин деген адамдын сыфаты ушундай болуш керек дейт. Ал адам бирөөнүн ага бирөө бир нерсени талап кылып жатканда дагы анын дагы оюн, анын дагы пикирин, анын ошол дагы ошол акылын жеткен нерсени айтып аткандыгын урмат кыла турган. Бал яхтариму машаираху ва ла ятасабу ли арахи фи илмихи би хатаиха дейт. Ал өзүнүн ал туура эмес айтып аткан болсо, ката айтып аткан болсо дагы аны кунт коюп, анын ошол өзүнүн кичпейилдүү жөнөкөйлүгү менен аны угуп турганга чейин аны сабыр кылып тургандыгы дейт. Демек, бир адамдын азыркы учурда бир нерсени сизге айтып атса, же бир нерсенин кабарын жеткизип аткан учурда анын туура эмес экендигин билип, анын ката айтып атканын карап турсаң дагы сабыр кылып ал өзү айткан нерсенин аягына чыкканга чейин күтүп тура турган дагы бир адамдын жөнөкөйлүгү дейт. Демек, адам баласы ал нерседе кийин балким ал адам туура айтып, сен айтып аткан, сен ойлогон нерсе туура эмес болуп калса дагы, ага да карабастан аны кунт коюп угуп, ага жумшактык кыла турган сыфат деп айтат. Демек, адамдын алдыңда турган адамдын анын акылын, анын оюн, анын пикирин сыйлоо чыныгы бир момун адамдын сыфаттарынан бири болуп эсептелет. Андан кийин ал канчалык ага калабастан адамдарга ушунчалык жумшак жөнөкөй болуу менен бирге адамдар аны каалаган нерсесинде дагы аны ага каршы келбестен туруу дагы дейт. Мисалы, ويحرص أن يكون مع الجماعة ولا يفارقه ويتعامل بسلاسة والمرونة مع
من يرافقهم ولا يكثر مخالفة الآخرين بل يوافقهم وأعلم أن الملاينة مع الناس والمسايرة تكون في الصواب فقط أن المجاورتهم والمداراتهم المقبولة في غير الحرام والغلط дейді. Демек, ошол жумшактык кечпейилдик дагы анын акылы жеткен нерседе сүйлөп атат. Бирок эгерде анын дагы чеги дейт. Эгерде ал арам нерседе, зулумда, туура эмес нерседе, ката нерседе, чектен чыккан нерсени айтып аткан болсо дейт, анда ошол кезде ал адамды айтып түшүндүрүү жана ал адамдын ошол туура эмес экендигине, ал адамдын ката кылып аткандыгы, балким чектен чыгып аткандыгы жөнүндө андан кийин түшүндүрүп айтып жеткизүү керек деп айтат. Эми ошондуктан бул хадисте пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам дагы хадисте улай эле айтып аткан сыфаттардын ичинде ва сахл деди. Жана ал адамдын оор болбостон жеңил болгондугунда дейт. Жеңил дегендин маанисинде якбалул а'зар дейт. Ал бир адамдын үзүрү болсо, ал үзүрүн кабыл кыла билүү дейт. Тагыраак айтканда, бул жеңил болуу дегенде катуу болуп, аныкын кандай гана бир үзүрү менен, бир себеп менен ал ошол ал ойлогондой болбой калса дагы, ал үзүрүн кабыл кылбастан четке кагып катуу болбостон, балким жеңил болууну пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам үгүттөп, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам үйрөтүп аткандыгында вахбалул а'зар дейт. Ар кандай абалда болбосун адамдын анын үзүрүн, анын ошол кайсы бир себептүү ошол кемчилдик кеткендигин кабыл ала билүү. Ва яфу ан касир, көптөгөн адамдардан кечиримдүү болуу дейт. Кек сактабастан кечиримдүү. Ла жазазата фи маашаратихи ва ла казазата фи мухалататихи дейт. Чындыгында ал адам ушунчалык кечиримдүү болуу ушунда дейт. Өзүнү менен кошо жашагандардын ичинде кек сактабастан, ал адам ага бир жаман ой калбастан аларга кечиримдүү болуу. Ва ла казазата фи мухалататихи, ал ошол уятсыз бир амалдарды кылган болсо дагы бир ал амалда кечиримдүү болуу. Вал муншарих садрихи рахбуху ва тахирун нафси салимул қалбуху қарибун мин кулубин нас дейт. Чындыгында адам ушунчалык кечиримдүү болгондугу, анын ички жан дүйнөсү кең болгондугу дейт. Вал муншарих садр дейт. Анын көкүрөгү кенен болуусу дейт. Адам мусулман адамдын эң негизги сыфаттарынан бири бул адам, мусулман адам кеңпейил болуусу керек деп айтат. Демек, ошон үчүн биздин өзүбүздүн Кыргыздагы кеңге кең дүйнө, тарга тар дүйнө деп айтат. Ошондуктан адам канчалык кең болгон сайын Аллах Таала анын ошол жашоосундагы кеңдикти, Аллах Таала берешендикти, Аллах Таала жомарттыкты берет. Адам баласы канчалык тарлык кылган сайын, анын жан дүйнөсү, анын ички дүйнөсү тараган сайын, ага бүткүл аалам тарган сыяктуу, ал адам эч нерсеге батпай, эч нерсеге ыраазы болбой тургандай болуп калат дейт. Мына ошондуктан бул хадистеги тахирун нафси салимул калбу карибун мин кулубин нас дейт. Адам канчалык өзүңдүн ички дүйнөңдү, жан дүйнөңдү таза кылсаң, Аллах Таалага таза тутсаң, анда Аллах Таала сени дагы башка адамдарга ошондой бир жакын кылып койгондугунда. Мына ошон үчүн улуу алымдарыбыздын айткан сөзү бар. Мен аслаха байнаху ва байналлахи аслахаллаху байнаху ва байнан нас. Кимде ким эгерде өзү менен Аллахтын ортосун оңдосо, түздөсө, Аллах Таала ал адам менен башка адамдардын арасын Аллах өзү оңдоп түздөп коет деп айткан. Ошон үчүн эң негизинде адамдын качан гана анын жан дүйнөсү, жүрөгү таза болгондо, жаман нерселерден, жаман сыфаттардан, ар кандай шариятыбызда кайтарылган жүрөк ооруларынан, руханий оорулардан, көрө албастык, ичи тарлык, анын бир надандыктан, сараңдыктан Аллах Тааладан жардам сурап, андай жаман сыфаттардан арылуу менен Аллах Таалага кеңпейилдик, Аллах Таалага бир кенен жашоо жана кичпейилдик ага ошо насип кыларлыгын пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам эскертип өтөт дейт. Мына ошол улуу сахабалардан бири бул хадисти сиз менен бизге ошол жеткизгенде, демек ар бир адам бейишке кирүүнү үмүт кылат дейт. Бейишке кирүүнү үмүт кылгандыгы үчүн ар бир адам, сиз менен биз бул сыфаттар менен өзүбүзгө сиңдирүү, бул сыфаттар менен өзүбүзгө бул сыфаттарды ойготуу ар бир адамдын талабы дейт. Ар бир момун мусулман адам ушундай болууга тийиш дейт. Чындыгында улуу бир алымдардан бири, муну белгилүү бир алымдардан бири Имам Газалийдин айткан сөзүн келтириптир. Кал имам الفقيه الوصولي متكلم النظار العابد والزاهد والورع التقي أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي رحمه الله өзүнүн Ихя улумуддин деген китебинде алып келген бир кыссаны айтат. Ан
Зилқарнайн дейді. Білесіздер, Құранда Аллах Тағала зикір қылған Зилқарнайндың оқиғасы, қыссасы қамтылған аяттар бар. Ошол аяттарға қошымчалап бір хикаяны алып келиптир. Аннаху лақия малакан минал малаика дейді. Зилқарнайн жашоосунда bir периштеге жолугат дейді. Ошол периштеге жолуккан кезде аллимни илман аздаду бихи иманан ва яқинан дейді. Ошондо ал периштеден талап кылган, ал периштеден суранган нерсеси мага ушундай бир амалды үйрөткүн, аны менен менин иманым күчөйө турган жана менин иманым, якиним бекем боло турган бир нерсени үйрөтчү деп айтты дейт. Мына ошол кезде ла тагылап деп айткан дейт. Ачууланбагын деп айткан. Фа инна шайтану aqdara ma yakunu ala bani adama hina yaghdab. Себеби дегенде шайтан адам баласына эң оңой эшик ачыла турган адам баласы ал ачууланган кезде, ал алсыз боло турган абалды билет. Шайтан ошол кезде адам баласына жаман нерсеге үңдөөгө, жаман нерсеге түртүүгө жол ачылат деп айткан дейт. Мына ошондуктан фаруддал гада бил казми ва саккинху бит туаддати. Чындыгында ошол ачуулугуңду руддал гадаба бил казм дейт. Ошол ачуулугуңду өзүң баскын, өзүңө жуткун деп айткан дейт. Жат. Ва саккинху бит туадди, ошол сен ачууланып аткан, сен кыжырыңды келтирип аткан нерсени көргөн кезде аны көрмөксөн болуу менен баскын дейт. Ва саккинху бит туаддати дейт. Демек, адам баласы ачууланган кезде адам шайтанга дагы азгырыла турган, шайтанга дагы алдырып жибере турган өтө бир чоң бир абал болуп калат. Ошондой бир коркунучтуу абал болуп калгандыгын эскерткен. Бул кыссаны пайгамбарыбыздын, сиз менен биздин берекелүү сүйүктүү пайгамбарыбыздын өзүнүн хадистеринде дагы эскертип өткөн. Чындыгында анна ражулан ата наби саллаллаху алейхи ва саллям, пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламга бир киши келип, ал кишинин ошол muhaddis alımlarımızdan Ciharet ibn Kudame деген. Kultu ya Resulallah, Peygamber sallallahu aleyhi ve gelip ayttım deydi. Kulli kavlen antafi'u bihi ve aqil деп айтты deydi. Чындыгында бул хадисте Peygamber sallallahu aleyhi ve gelip жанагы адамдын Аллахтын элчиси мага бир ушундай бир сөздү үйрөтүң, ал мага пайда бере турган болсун деп айтты дейди. Балким ошол себептен мен вал aqlil ай ал aqil деп айтты дейди. Мен ошол себептен өзүм балким кээ нерселеринде азайтармын дегени, балким ошол нерсе себептүү мен акылыма келип, ой жүгүртөрмүн, акыл калчаармын дегенди айтты дейт. Ошондо пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ла тагдаб ва лакал жанна деп айткан. Сен болгону ачууланба, мына ошондо Аллах Таала тарабынан сага бейиш берилет деп айтты дейт. Абу Дарда радиаллаху анху риваят кылган хадисте болсо, культу я Расулаллах, дуллани ала амалин юдхилунул жанна dedi. Мага мени бир ушундай бир амалга Аллахтын элчиси өзүң бир мага жолдогун. Мен ошол амал себептүү бейишке кирүүгө жеңил боло турган бир амалды мага үйрөткөн деди дейт. Мына ошондо пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ла тагдаб, ачууланбагын деп айтты дейт. Мына ошондуктан ачуулануу бул эң адамдын алсыздыгы жана шайтанга дагы алдырып жибере турган бир коркунучтуу нерсе дейт. Мына ошондуктан адам ачууга алдырбоо керек дейт. Ияка вал ажалады. Ошол Зулкарнайнга жолуккан периштенин дагы андан кийинки осуятынын уландысында эмне дейт? Ияка вал ажала фа ин ажилта ахтаата хаззак кун сахлан лайнан лиқарибин ва баидин ла такун жаббаран анида деп айткан. Демек, бул хадис окуянын кыссада Зулкарнайнга жолуккан периштенин осуятында алейка вал ажала деди. Сен ойяка ажала дегенде сен шашкактыктан, шашылуудан, тез чечим кабыл алуудан оолак болгон деди, этият болгон деди. Фаиннаки ида ажилта ахтаата хаддак дейт. Эгерде сен шашылган болсоң, анда сен өзүңө тиешеңде, өзүңдүн дүшүңдү дагы туура эмес ката кетирип коесуң деп айткан. Күн сахлан лайинан деди. Сен ушундай жумшак болгон, кичипейил болгон, жеңил болгон, лил кариб вал баид, жакынга дагы алыска дагы бирдей болгон деди. Вала такун жаббаран анида, сен катуу бир залым, жаббар жана анид катуу болбогон деп айтты. Бул ошону осуят кылып өттү дейт. Демек, адам баласынын, мусулман адамдын ар бир абалда сабырдуу болусу
Бул мусулман адамдын талап кылынган сыфаттардан бири. Демек, ал-ажалату минаш шайтан. Демек, шашылуу бул шайтандан дейт. Шашкактык дагы шайтандан. Эч бир нерседе шашпастан, сабырдуулук кылып, адам баласы ачууга алдырбастан, сабырдуулук менен аны жеңүүгө, адам баласы өзүнүн нафсі менен өзү күрөшүү шариаттын талабына ылайык дейт. Мына ошондой эле бул жерде дагы бир кыссаны окуяны алып келип, кысса тарифал имам ал-Абид ибн Сабит ал-Бунани деген улуу бир алымдардын биринин кыссасын алып келип, бул кыссада ага бир киши келип, ошол кишинин ал кишиден келип жардам сурап, ал кишини ошол бир иши себептүү казынын алдына барып, ага күбөлүккө өтүүнү талап кылган бир адамдын окуясы жөнүндө алып келет дагы, ошол ушунчалык кичипейил жөнөкөй болгондуктан ал кишинин ушундай дейт. Ал киши өзү бир киши келип, ал кишиден суранып, казынын алдына барганда ага күбөлүк берүүгө, ага күбө катары жанында турууну талап кылып чакырат дейт. Ошондо ал узак жолго казы менен бараткан кезде ар жолдо жолуккан мешитке кирип 2 рекет намаз окуп жолдо баратып, ошондой кылып барат дейт. Анын ошол ар бир мешит көрүнгөн сайын кирип намаз окуп 2 рекет окугандыгы ага оор келип, ага чыдабастан ал киши ачууланып, ага катуу бир корс амалдарды мамиле да кылып жиберди дейт. Андан кийин казынын алдына жетип, казынын алдында ал адамдын аброюн, ал адамдын илимдүүлүгү, аалымдыгын көргөн кезде, ал адамга жакшы бир күбөлүк берген кезде, аны казы анын ошол кылган нерсесинен эркиндикке бошотуп жибергендигинен, анын ошол ортого түшкөндүгүн кабыл алып, ал кишиге жеңилдик болгондугун көргөндөн кийин, жанагы кишиге карап, ал аалымдын айткан сөзү, жанагы ал киши эмне деп айтты дейт? Лааллаху шакка алейка ма раайта минни деди. Чындыгында жолдо ар бир мечитте токтоп 2 рекет намаз окуганым сага бир оор келип, кыйынчылык жаратты окшойт деди. Албетте деп айтты дейт. Ошол кезде мен ар бир токтогон мечитке кирип 2 рекет намаз окуган кезде Аллахым ушул адамдын сенин муктаждыгыңды жеңил кыл деп Кудайдан талап кылып үмүт кылар элем деп айткан. Демек, ар бир адам жашоодо анын сени урмат кылгандыгын, анын сенден коркоктугу деп, же анын сабыр кылгандыгын, анын сенин алдыңда алсыз деп ойлобогон деген сыфатты камтыган окуяларды камтыган. Демек, ар бир адам Аллах Тааладан алдында кичипейил жөнөкөйлүк жана ар бир адам Аллахтын алдында алсыз экендигин билүү мусулмандын талаптары.